Талай мырза, саламатсызбы? Биз сизди жана аянтта көрдүк, отура берсеңиз болот. Биз бир экөөбүз отура берсек болобу? Азыр мынау кырдаал боюнча оюңузду угалы дедик да. Азыр 31 депутат сиздин кызматтан кетишиңиз жөнүндө добуш беришти. Анан сизге коюлуп аткан негизги домат өзүңүз билсеңиз керек, мынау шайлоону туура эмес уюштурду, шайлоо таза өткөн жок деп спикер баш болуп ушул сөздү айтышты да. Биринчиден мындай да, шайлоону биз өткөзбөйбүз, шайлоону атайын борбордук шайлоо комиссия, аймактык шайлоо комиссиялары өтөт. Мен бир дагы жерде же журналисттерби, же ошол партиянын өкүлдөрү бир агитационный ишке чыгып, мына партияны шайлагыла деп ачык айкын бир жерде агитация кылсам, ал мыйзам бузуу болот да. Андай айтканга эч кандай негиз жок да. Ал эми бул форма 2 деген бул жогорку кеңештин депутаттары кабыл алынган мыйзам да. Мен буну БШКнын атайын өкүлдөрү келгенде да атайын жыйында айтканмын. Форма 2 дегенге мен өзү каршымын да. Чыныгы жогорку кеңештин депутаттары, шаардык кеңештин депутаттары элдин чыныгы шаардыктардын добушуна ээ болуш керек да. Бул мыйзам ошондой экен. Бул жерде эч кандай ким кайсы партия көп ташыган ошол утушка ээ болду да. Мен мына ушул жерде бүт менин жердештерим, туугандарым турат, бирин дагы шаарга алып келип форма 2 менен отургузган. Буга Кудай дагы күбө, эл дагы күбө да. Анан эми мындай шайлоодо жеңилүү дагы болот, жеңиш дагы болот экен да. Эми сөзсүз жеңгендер жеңди, жеңилгендер ошондой доматтарды коюп атат. Буга эч кандай негиз жок. Ал эми жогорку шаардык кеңештин депутаттарынын азыркы кырдаалга жараша недоверие көрсөткөнү бул мыйзамсыз деп мен эсептейм. Буну биз атайын мыйзам чегинде сот органдары аркылуу чечишебиз буга. Азыр эми кырдаал ушундай болуп турат. Биздин атайын юристтерге мен айтамын, буну мыйзам чегинде сот аркылуу чечишебиз да. Жана сиз айттыңыз эле да, мынау мени депутаттар шайлаган, мен мыйзамдуу мэрмин деп айттыңыз да. Анан азыр кайра эле ошо сизди шайлаган депутаттар өздөрү сизди кызматтан алышты. Бул эми уюшулганда эми мындай да негиз болуш керек да, шайлагандан кийин алганда дагы мыйзам чегинде алыш керек. Жөн эле каалаган малды алып кое турган укук жок да. Анда мен бир мыйзам бузууга барган тастыкталса, ошондо алар ошондой сессияда недоверие көрсөткөн укуктуу да. Анан эми ал жерде негиз жок да. Эгер факты болуп мен бир шайлоо участкага кирип же бир жерде үгүт иштерине аралашып жүргөн болсом, анда ошол доматты койсо болот да. Бул негизсиз эми аз бул биз эле бир эле Ош шаарда эмес, жалпы Кыргызстан боюнча ушундай мындай ызычы тополон болуп атат да. Ушунун аркасында уюшулган иштер бул баардык мыйзам чегинде чечилиш керек да. Негизи эле сиз өзүңүз шайлоо кандай өттү деп ойлойсуз? Шайлоо таза өттүбү? Эми айтып атпайбы, элдин шаардын ичинде 110 миң шайлоочу болсо, бул жерде 179 миңга чейин чыкты да. Форма 2 менен толтургандар көбөйдү. Себеби ошол жогорку кеңешке койгон талапкерлер бардыгы ошол форма 2 менен алып келип көп добушка ошолор ээ болушту да. Бул жерде бардыгы ушул мен айтам, буну мыйзамсыз, мыйзамдуу деп бир гана сот, анан ошол борбордук шайлоо комиссия же болбосо аймактык шайлоо комиссиянын. Өзүңүздүн мэр катары, жеке адам катары. Эми мен айткам, бул жерде мен мыйзам бузууну эме кылган көргөнүм жок. Себеби бул форма 2 менен көбөйүп, ошо биримдик партиясы көп добуш алды. Эми бардыгы эле мен өзүм шаардык кеңеш болсо, анан айтат эле мынандай деп. Бул жерге жогорку кеңеш шайлоосу болду да. Жогорку кеңеш шайлоосу болду. Анан дагы бир менде пикир бар да. Бизде баягы кошомат кылып атып, президентке жагынам деп, анын туугандарына жагынам деп атып, өтө ашыра көп адамды алып келип алып, мындай кылганда элдин башка атаандаштардын кыжырын келтирип, аны кетиргенге алып дагы бир жолу айтам да, ушул жерде мына эл күбө Кудайдын астында айттым. Бир алайлык келип, же менин бир досум келип, шаарга ушул жерге форма 2 менен турса, мен мойнума алам да. Мен өзүм негизи форма 2 дегенге бул мыйзамга каршымын. Жеке менин пикирим бул. Мен бул сунушумду дагы айтып жүргөмүн да. Демек шайлоо таза эмес өттү. Эми айтып атпайм, таза эмес деп, буну бир гана ошол аймактык шайлоо комиссиянын, борбордук шайлоо комиссиянын же болбосо сот гана айтат. Мен андай мыйзамсыз дегенде менде укук жок да. Жана ар бир ошол катышкан партиядагы талапкерлер өздөрү атайын БШКга, ТИКке же болбосо сотко кайрылыш керек. Ошолор гана чечим чыгарат да. Мен кандай менде укук бар, мыйзамдуу, мыйзамсыз деген. Мен шайлоого эч кандай аралашканым да жок. Бир жаран айтсынчы, мен барып туруп мына жерде үгүт иштеринде аралашып жүрдү деп.
негиз жок да, мындайча айтканда. Анан эми депутаттар кааласа шайлап, кааласа алып кое бере турган анда укук жок депутаттарда. Эгер мен мыйзам бузсам, же болбосо көрсөткүчтөрүм, коюлган план тапшырмаларым аткарылбай, же мыйзамдарды бузуп атсам, анда алардын толук укугу бар. Сессияда коюп көпчүлүк добуш менен недоверие көрсөткөнгө мыйзам жол берет. А мен ушу шаардык кеңештердин коюп берген план тапшырмаларын бардыгы мыйзам чегинде аткарып, менин бир эле максатым шаарды экономикалык, социалдык жактан өстүрүп, шаарга эл үчүн кызмат кылуу, таза адилеттүү. Башка менде ой жок да. Мындан ары кадамыңыз, мындан ары максатыңыз Бардыгы мыйзам чегинде чечилет. Бардыгы мыйзам чегинде. Эми азыр кырдаал ушундай болуп атат. Бардыгын убакыт көрсөтөт дегенде, бардыгы пешенеге жазганын Кудай көрсөткөнүн көрөбүз да. Мен акыркы эмеме чейин мыйзам чегинде күрөшөм. Ал менин конституциялык укугум да. Азыр ошондо сиз эгерде сизди мына жаңы бийлик келип, кайрадан мэр болуп отурсун десе, отуруп иштеп бергенге даярсыз. Бул жаңы бийлик, жаңы бийлик иштей турган деген ал мыйзам чегинде болбой калат. Бул жерде атайын шаардык кеңештин депутаттары бар. Ошолор шайлайт. Эгер шайласа, жаңы азыр мына мөөнөтү бүттү, шаардык кеңешке дагы мына кырдаалга жараша шайлоо узартылып калды. Жаңы шаардык кеңештин шайлоолору болот. Ошол депутаттардын ишеничинен өтсө мен иштеп берем. Эгер иштебесе, шайлабаса каякта иштейбиз. Буну бийлик чекпейт, буну жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мыйзам бар. Ошол шаардык кеңештин депутаттары гана шайлайт да. Мен ошол депутаттар аркылуу мына 2 жылдан ашты, шайланып келип, 2 жыл ушу только шаар үчүн бүгүнкү күндө иштеп атам деген ойдомун. Эгерде шайлабаса эмне кыласыз? Шайлабаса анда мыйзам чегинде баш ийебиз да. Добурап элек, бирөөгө барап элек мени шайлагыла деп. Ал сөзсүз мыйзам чегинде көрүнө турган иш. Просто бул жерде ачык шаардык кеңештин депутаттары мыйзам бузууга барды. Буну мен ачык айтам, соттун астында дагы Кудай буйрса жолугабыз, элдин астында дагы жолугабыз да. Бул жерде мыйзам бузуу болуп атат. Жолугабыз, депутаттар менен да сүйлөшөбүз. Асылбек Жээнбеков азыр сиз менен бирге чыкты эле, кайра кирген бойдон азыр биз аны көргөн жокпуз. Ал азыр каякта экенин айта аласызбы? Мен менен ушул жерге келди, кырдаал кандай болуп атат деп. Кайра кошо чыктык, кайра кирген жок, ошол каяка кеткен мен билбедим да. Келди. Мен өзүм кирип, мына кайрадан элге чыктык. Болгон сөзүмдү айттым. Бардыгы биз ушул жерде турабыз. Бардыгы мыйзам чегинде чечиш керек. Мыйзамды талаада сүйлөшөбүз, мыйзам чегинде. Кошумчаңыз болсо айтсаңыз болот. Жок, мен кошумчам жок. Менин кошумчам бир гана элди стабилдүүлүккө чакырам. Биз мына Кыргызстанда жашаган жарандар бактылуу элбиз. Өзүбүздүн ушундай Кудайым берген мамлекетибиз бар. Биздин максат ушул мамлекетти өнүп өстүрүү, шаарды өңгөн өткөн шаарлардын катарына кошуу. Биздин максатыбыз бир гана элге кызмат кылуу, элди дагы ушул сабырдуулукка чакырам. Биз бардыгыбыз бир элбиз, бир журтпуз. Ошон үчүн эртең эле мына жүз көрүшөбүз дегенде, ошон үчүн бизге биринчи очередь элдин ынтымакчылыгы, биримдиги, мамлекеттин бүтүндүгү керек. Рахмат. Жакшы кылыңыздар.